Салам, достор. Мен Кайрат Кыргыз Чаптарат фольклордук ансамблдын уюштуруучусумун жана комуз мугалимимин. Бүгүн өзүңүздөр көргөндөй ата-бабабыздан бери сакталып келе жаткан маданиятыбыздын көркү болгон комуз аспабы боюнча мен сиздерге тааныштырам жана буйруса үйрөткөнгө аракет кыламын. Бүгүн өзүңүздөр көргөндөй комуз аспабын биринчи ирет түзүлүшү боюнча тааныштыра кетейин. Комуздун башы көрдүңүздөр, кулактары 3 кулагы бар жана мойну, комуздун чарасы артында түзүлгөн жана ошондой эле тепкеги, куткун жана комуздун бет маңдайындагы капкагы, көзөнөгү, мына ушул күйлөрдүн бардыгы тең ушул көзөнөгү аркылуу жаңырып турат. Комузду башталаарда эле түз отурганга көнүшүбүз керек да. Анткени дегенде биз ылдый отуруп алсак, же болбосо бүкүрөйүп алсак, биз ошол боюнча өзүбүзгө өзүбүз кыйынчылыкты жаратабыз. Урматтуу достор, комуз үйрөнүүчүлөр, байкасаңыздар, мына бирки комуздун 3 кылы бар, мына ушул 3 кылын өзүнчө баракка чийип алыңыздар. Чийгенде сиздерге оңой болот. Анткени дегенде биринчи кылда сөмөй ля нотасы жазып алдыңыздарбы? Жанындагы си нотасы чыпалак. Мына дал ушул жерге отметка тоголок кылып чийип алыңыздар. Биринчи кылда ля жана си нотасы деп жазып алыңыздар. Эми экинчи кылга өттүк. Экинчи кылда 3 нота болуп атат. Мына до, мына ушинтип жазып алыңыздар тоголок кылып, нота дагыдай кылып. Ре, сөмөй менен ре. Мына дал ушул лянын үстүнө эле ре деп жазып коюңуздар. Жана ошондой эле ми. Мынакей миге дагы тоголоктоп нотанын түзүлүшүн тартып коюңуздар. 3 нотаны. Мына ушул ноталарды жазып алсаңыздар, мен ырдап берип атканда, айтып берип атканда кошо жазып алсаңыздар, чогуу жаттап сиздерге үйрөнгөнгө ого бетер жеңилирээк, оңоюраак болот. Бүгүн мен сиздер менен комуздун түзүлүшүн айтып бердим. Эми кандай чертиле тургандыгын сиздерге көрсөтүп берсем. Эң алгачкы оң колдон баштайлы. Мынакей оң кол. Кадимкидей эле оң кол ийинибиз менен 3 бөлүккө бөлүнөт. 1, 2, 3. Билерик, кисти эч качан колду өйдө көтөрбөш керек, ылдый түшүрбөш керек. Мына тек гана ушул түп-түз гана кармаш керек. Эң алгачкы сөмөй жана бармак менен чертилет. Сөмөйдө ылдый жана бармак менен өйдө көздөй көтөрөбүз. Эми сол колду көрсөтөйүн. Сол кол кадимкидей өзүңүздөр көргөндөй комуздун башын ийини менен бирдей болуш керек, ылдый түшпөш керек, өйдө болбош керек, дал ийини менен түп-түз болуп туруш керек. Колдун түзүлүшү дагы моюнга төп келиш керек. Жана ошондой эле кармаганда дагы кадимкидей биз өзүбүз алма кармагандай көңгөй ачык болуп туруш керек колдун алаканы. Жана ошондой эле бармакты дал ушул жерден ашырбоо керек. Же болбосо ылдый түшүрбөш керек. Мына так ушундай кармашыбыз керек. Жана ошондой эле өзүңүздөр көргөндөй сөмөйдүн менен бармактын ортосунда коюлуш керек. Андан кийин манжаларыбыз өз ирети менен капкакты көздөй ийилип туруш керек. Эч качан мындай кармабашыбыз керек, мындай кармабашыбыз керек. Анткени деген кийин чоңураак күүлөрдү ойной турган болгондо биз кыйналып калабыз. Ошондуктан бүт баардын иретинде манжаларыбызды коюп алышыбыз керек. Эми өзүңүздөр көргөндөй биздин комузубуз ар түрдүү позициялардан ойноло берет. Мисалы көбүнчөсү азыркы кезде 1-чи позиция менен, 2-чи позиция менен, 3-чү позиция менен, 4-чү позиция менен, 5-чи позиция менен ойнолот. Көбүнчөсү азыр эң алгачкы башталып атканда 2-чи позиция менен
ойнолот. Ал эми экинчи позиция мына дал ушул жерде жайгашкан. Комуз аспабы кантип чыккандыгы боюнча мен азыр дагы бир маалымат бере кетейин. Илгери Камбар деген мыкты мергенчи болгон экен. Ошол мергенчи токойду аралап жүрүп, бир абдан сонун добуш угуп калат. Мына ошол добуштун аркасынан жөнөп кете берсе, акыры ошол эки карагайдын ортосунан узун бир ичеги тартылып калган экен. Мына ошол ичегиге шамалдын жели менен абдан мыкты үндөр чыгып атканын байкап калат. Ошол ичегини алып келип туруп, ушундай бир комузду жасап, анан кийин чертип калган экен. Мына ошондон кийин биздин маданиятыбызга комуз аспабы кошулуп калат. Негизи чындыгында комуз аспабын мурун ушинтип оюп жасачу экен. Андан кийинки жылдары баягы капкагын биягын улаштырып, курама комуздардын бардыгын жасаган экен. Ал эми азыркы учурда кайрадан оюп жасап келе жатышат. Чындыгында комузду өр комуздан, өрүк талдан, жаңгактан, карагайдан, ак кайыңдан, ар түрдүү мөмөлүү талдардан жасап келишет. Анткени дегенде мына ошол мөмөлүү дарактардан мыкты үндөр чыгып, устаттын колунан жаралган, устатка байланыштуу комуздардын бардыгы тең азыркы учурда колдонуп келе жатат. Бүгүн мен сиздерге комуздун түзүлүшүн айтып бердим, жана тарыхын дагы айтып бердим. Кийинки видеолордо комузду кантип басып, чертип үйрөнө тургандыгын сиздерге көрсөтүп, айтып үйрөтөмүн.